Тамай тийиш алып октонбу? Жок, ал атып аткан кишиден. Жана пазл кылдык район болуп. Международный. Япониядан инклюзивдүү обучение боюнча, Сингапурдан ошол жактын эң алдыңкы адистерин сүйдүшүлүк, макулдашылдык, өзгөчөлүгү ушул эксперттерде деп айта алат элем. Алар да тамай атат да, быйт атпай. Кыргызстандын билим берүүсүн бирге курайлы деп атат. Бирге бириксек, маселе чечилген деп. Бүгүн биздин материал абдан кызыктуу болмокчу. Кадр артында калып кала берет да, оператор балага да ошо белеги тартышып калып, Кечүүкү IT-ни үйрөнгөндө азыр жасал менчилик чыкты да. Жумуш жакка бар. Алдыда келечекте эмне керек, ошону азыр үйрөнөт. Мен ошо начар окуган окуучуларга жардам берип, башынан кой дешкен эми кайда кени депчи. Малчынын баласы малчы болот дешкен да. Ким жооп берет, менсиң? Сенби дегендим деле, уже баланын немеси талкаланды. Я мугалим ушуну берет го. Давай тынчап тур дегенчи. Мугалимдердин 92,4% психоэмоционалдык чың алууда иштешет. Иштериңиздерди карап, Тыныстанов Арабаевтай эле реформа жазып аткан экен деген ойдо калдык да биз. Мындай инсандардын чаңына да дал келбейбиз го, бак. Бүгүн биздин материал абдан кызыктуу болмокчу, себеби азыркынын Касым Тыныстанову агай Тынчтык агай менен маек алып берүүнү туура көрдүк. Ал эми Тынчтык агай кай жакта болду экен? Май дейт, бул жакта иш үстүндө турбайбы? Саламатсызбы, Тынчтык агай? Кандайсыз, жакшысызбы? Мен сол алапаңыз. Иштериңиздер жакшы болуп атабы? Иш үстүндө экенсиз, деги эле жаныңыз тынбайт экен, Долбоорго даярданып атабыз, буюрса. Мугалимдерге, таамай, ата-энелерге. Бул эмне, белегиңиздерби же кандай? Бул жакта ушул атайын биздин долбоордун мугалимдерине, эксперттерге, анан аттуу баштуу инсандарга ушул долбоордун маанисин чагылдырган белек дайындаганбыз. Ат таратып келипсиздер, мына Тамай долбоордун атынан. Тамай долбоору? Кечиресиз, дайыма эле кадр артында калып кала берет да. Мен да кадр артында көп жүрдүм да. Анан жакшы түшүнөм да. Ошон үчүн ошо оператор балага да ошо белеги тартышып калып, болсун. Белегибиздин мааниси кандай деп маанисин түшүндүрүп берсем, жана пазл кылдык район болуп. Анан биринчиден географияң текшерилип калат экен. Жаш балдар аябай жакшы экен. Экинчиси мындай маанисин десе Кыргызстандын билим берүүсүн бирге курайлы деп атат. Бирге типтөө. Кыргызстанда мен билим берүүдөн азыр чоң бар, оор маселелер бар, албетте баарыбыз эле билебиз. Бирок Кыргызстанда ушундай күчтүү ага эжелер бар да. Бирге бириксек, маселе чечилген деп да. Ошондон ушул долбоор, Тамай долбоор ошондой кыла алат деген ишеничтебиз, буюрса. Кут болсун делегиңер. Чоң рахмат. Эми иш жөнүндө тааныштырасызбы? Агай. Иш болгондо биз азыр биякта негизи эки филиалыбыз бар, ушу бир филиал. Азыр бул жакта биздин кыздары, балдарыбыз ушул Тамай долбооруна катталам дегендерге маалымат берип түшүндүрүп атышат. Азыр ошондо бул жерде мугалимдерге, ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткан экен да. Жүргүзүп атышат биздин жаш менеджерлерибиз. Анда бул жак иш үстүндө болсо тоскоолдук жаратпай, жакшы өзүнчө чыга алат. Бул жерде Тамай, Алиппе ай дейт, Бул сиздердин долбоорлор да ошондо азыркы Тамай долбоору, Мен негизи бул азыр иш алып барып атканыбыз ушул Тамай деп. Кайып өтпөй, быйтап өтпөй, билим түз Тамай тийсин деп ушул долбоорду уюштуруп атабыз. Анан бул жакта көп ата-энеге жол, мугалимге дем, окуучу Тамай билим менен дейт. Мындан тышкарыда көп проектилер бар. Силер көп эл мугалимдер, ата-энелер билет. Негизи ал тууралуу кененирээк олтуруп сүйлөшсөк болот туралып да. Жарайт. Тынчтык агай, эми айтсаңыз, бул эмне себептен Тамай деген атка токтолдуңуздар дагы, анан долбоор эмне иштерди алып барат? Тамай тийсин. Ошол ким эмне билимге муктаж болуп атса, ким эмне кайсы ата-энеде, кайсы мугалимде көйгөй болуп атса, ушуну Тамай тапсын, Тамай жетсин деген мааниде койдук. Баягы жанын же негизи эле окутуу, мисалы Тамай тийгизе атты дейт го, ошондой болуп сиздер да билимди Тамай таасын жеткизе берүү үчүн, Тамай деп. Неге Тамай деп айтайынбы? Тамай тийиш алып октонбу? Жок,
алатып аткан кишиден. Бул жакта 30 эксперт бар. Жөнөкөй эксперт эмес, дээрлик баардыгын Кыргызстан тааныйт. Дүйшөн Шаматов, Гапур Мадаминов, Сулайман Рыспаев, Оразалы Сайдылканов. Бул агайлар азыр ушу бизге билим берүүнүн мындай эң алдыңкы агай эжелери да. Эң негизгиси бул Кыргызстандан эмес, международный. Япониядан инклюзивдүү обучение боюнча, Сингапурдан 12 жылдык билим берүү боюнча ошол жактын эң алдыңкы адистерин сүйдүшүлүп, макулдашылдык ушул жакта Кыргызстанга, кыргыз ата-энелерине, мугалимдерине билим курумунан бөлүшөт. Өзгөчөлүгү ушул эксперттерде деп айта алат элем. Алар да таамай атат да, быйт атпай. Жана бул жакта баннерлерди көрүп калдык, мугалимдер менен ата-энелер менен сүйлөшүп атканын да көрүп калдык, эфир сыртынан. Анан сиздердин ушул долбооруңуздарда көбүнчө логопеддер бар экен, аутизм менен ооруган балдарга чейин сабак өтөт экенсиздер, Анан ушулар боюнча кеңири токтолуп кетпейсизби? Жакшы турат. Бул таамай долбоору ата-энеге, мугалимге уюштурулат. Эмне маселелерин чечет деген суроо болушу мүмкүн да. Сабак өтүп эле анан болду кетти. Жок. Мен көргөн аябай көп маселе бар, бирок негизгилерине токтололу да. Мен Японияда жаңы эле келдим, ошол билим сапарына. Мына Кыргызстанда инклюзивдүү деген бул. Жөн эле өзгөчө деген түшүндүрөт. Сиз аябай, мисалы бир класста бир аябай акылдуу, талаптуу болсо, бул да инклюзивдүү да. Анткени аны талабына жашап өзүн окутуш керек. Сиз Америка барып калып аңгыз тилин билбей калсаңыз, сиз да инклюзивдүсүз да, сиз өзүнчө окутуш керек. Ошол сыяктуу интеллектуалдуу, психологиялык жактан да көйгөйлөрү бар балдар бар. Жашырган эмне көп болду акыркы учурда. Анан ошолор менен иштешүү жана аларды аныктоого маселе бар Кыргызстанда. Мисалы ата-эне бул жактан алат да. Мен баламдын эмнеси өзгөчө? Эмнесинде маселе бар? Ошону кадимгидей брошюра вариантында таратат. Ошол багытта билим берет, сабак өтөт. Экинчи маселе бизде чоң маселе бар. Ата-эне мугалимдерде да 12 жылдыкка өтүп атабыз. Эмне болду? Баланы эми 12 жылдык өтүп атабыз. Жыл өзгөрүп атат. Маселе жыл эле өзгөрүп атабы же башкабы? Башка да негизи. Максат жыл эмес. Кантип тарбия беребиз? Эми бул жаңы талаптар менен эмнени беришибиз керек? Коом деле жаңы нерселерди талап кылып атат. Экинчи маселе мугалимдер кантип сабак беребиз, кантип билим беребиз? Мурдагыдай болбой калды. 12 жылдык талаптары такыр башка. Жок эле дегенде окуучу сабактан алган материалдын жыйынтыгын өзү чыгарыш керек. Биз көргөнбүздө 2 жерде 2 4 деп түшүндүргөнбүз да. 2 жерде 2 канча экенин окуучу өзү аныкташ керек экен. Ошондой жанагы кул мүнөз эмес, анан критикалык ой жүгүрткөн өз алдынча мындан пайда болот экен. Эми бул жөнөкөй эле бир учун эле айтып атам. Бул багытта япон эксперттер бар. Анан эми өзүбүздүн эле ага эжелерибизчи ушундай билими толо да. Оразалы Сайдылкан агайыбыз гумандуу педагогика дейт да. Муну дейт да. Көп маселе бар го, окуучу менен баланын ортосунда конфликттер чыгып атат го. Бардыгыбыз эле окуучу болдук, ортодо баягы түшүнбөстүк чыгып да мугалимдер. Эми окуучу, ал окуучу. Ошо жаңы эле мен барып келдим, ага эмес анан окуучу да дейт. Гумандуу педагогикада бир маселе. Гумандуу педагогикада бир маселе мындай дейт да. Сүйүп караган дейт да окуучуну. Сүй дейт. Окуучуну сүйсөң болгон маселе өзгөрөт. Муну турмушта деле көрүп атпайсызбы? Өзүбүздүн балабыз деле кандай тентек кылбасын жакшы көргөнүбүз үчүн аны менен ишибиз уланат, жакшы тарбия беребиз, билим беребиз. Гапур Мадаминов баарыбыз билебиз, Сулайман Рыспаев, мындан тышкары ким? Дүйшөн Шаматов, Назарбаев университетинин профессору. Ушул сыяктуу агайларыбыз, эжелерибиз аябай көп. Ар бирин айтып, ар бирин бир китеп кылып чыгара турган болсок болот да. Ошондо мындайча айтканда, таамай долбоору сиздердин проект бул. Мугалимдер, тарбиячылардын хаб экен да, тарбиячылар үчүн уюштурулган хаб, Ооба. Тарбиячылар, мугалимдер, ата-энелер ошол жактан кирип мындай эме биз эме кылып атабыз да, мындай элестетип айтканда шведский стол бар го. Барып каалаган алып жеп. Ар ким кирип 1 жыл бою каалаган тамагын алып жеп. 1 жыл бою окутканыңыздарга ошол жана 30тан ашык менторлор мугалимдердин өтүп аткан сабагынын баарын 5000 сомго багып атасыздар да. Күнүнө 13 сомдон. Маселе эмнеге арзан, анда эми баягы агайларыбыздын ушундай салымы, коом үчүн деген. Анан эмнеге анда баасы бар дейсиз мүмкүн.
уюштуруу иши. 100төн ашык адам ушул багытта жан талаш иш алып атабыз. Максат бардык адамдар ошого катышып маселесин билим берүүдө чечип алса, даярдык көрсө деген ой менен кылып атабыз Кудайым буйрса. Эми сөздү башка жагына бурсак, Тынчтык, сиз бул жака, бул багытка эмне болуп келип калдыңыз? Менде бар көйгөйдү чечейин деп эле бир-эки направление ачып иш алып барып атабыз. Мисалы бири көп эле кыргызстандыктар тааныйт, Эврика деген образовательный центр бар. Ошонун негиздөөчүсү болом. 4 жылдан бери иштеп келе жатабыз. 10 000 окуучу менен иштештик. Биздин философия кандай? Негизи эмне болуп түзүлгөн десе, начар окуган окуучуларга ким жардам берет? Эч ким жардам бербейт. Мен ошо начар окуган окуучуларга жардам берип, ар бир бала жөндөмдүү, ар бир бала гений ар тараптан деген идеяны алып чыкканбыз. Башынан ой дешкен эми кайда гений депчи. Малчынын баласы малчы болот дешкен да. Жок, Кудайга шүгүр, азыр коом түшүнүп калды. Ошол 10 000ден ашык бала менен иш алып барып атабыз. Аларга атайын методикалар түзүп атабыз, өзүбүз түзүп атабыз, чет жактан алып келип атабыз. Анан азыр бара-бара бул мурун начар эле окуган окуучулар менен иш алып барсак, азыр эме болуп баштады да. Инклюзивдүү окутуу аябай көп келе баштады. Ден соолукка тийиштүү маселелер да көп болду. Анан ошолор менен дагы иш алып барып, коомго адаптация кылып, аларды окутуу процесси, тарбия процесси менен азын-оло аракет кылып атабыз. Ушул идея кызык болсо айтып берейин, эмне болуп келип калганын. Ушунча болду деп айтыңыз. Баарыбыз эле мактап отургандар деле бир период болсо керек да, билбейм, балким мен деле мектепти окууну таштап коесуң да. Мен ушу 5-класстан 8-класска чейин жакшы окуп келип туруп, мектепти таштап койдум. Кереги жок деп түшүндүм да. Мен анан 8-класс 7-ни бүткөндөн мен аябай мурдума жетти да, керек экен да. Билим аябай керек экен. Жок дегенде класстагы ордуң болуш керек экен да. Анан окууга аракет кылып баштадым. Аракет кылып, жанагы материалдарды кайталап окуп, китептерди кайталап окуп, материалды өздөштүрүш жеңил эле болду. Бирок бир маселе болду. Мурда түбүндө отурсаң эми алдында отуруп калдым. Мурда эптеп жүрсөң эми костюм кийип кичине аракет кылып атасың да. Мен менен чогуу көп эле досторум баштаган. Анан бир мамиле болду да. Ким жооп берет мен десең? Сенби деген деле уже баланын немеси талкаланып. Бул эми көп тармактан, коомдо, мектептен, досторго баланы билбесе керек. Анан ошол маселе, ошондо мен ойлонуп калып турдум да. Эмнеге бул аракет кылып атпайбы? Окуйм деп атпайбы? Сен окуйм деп атасың, кел деп могу жардам берип турган эме жок. Наоборот мындай. Сен диякта эле эмес белең, диякта эле туруп тур. Арткы партада эле отурчу эмес белең, ошояңда эле отура бер. Алдындагы 6 бала менен иштейбиз деген ой эмнеге жашап калган деп. Анан ошонун чечими катары ошо Эвриканы алып чыгып иштеп атабыз. Биз ачтык, бизден кийин ушуга окшогон азыр 50-60 окуу бар ачылды. Негизги бир маселени айтайын. Мугалим Россиялык бир лабораторияда анализдеп туруп, мугалимдердин 92,4% психоэмоционалдык чың алууда иштешет. Мен жообун таптым да ошондо. Эмнеге? Жана мугалим ушуну берет го. Тынч отур деп элечи. Бир акыбалды көрсөтөйүнбү? Мугалимдер болуп кетип баратабыз коридордо. Анан 2-3 окуучу кетип баратат алдыбызда анан. Бири-бирин сүрүп, сонундай жакшы ойноп кетип баратышат да. Ошол жерде ушул бир эле кетип бараткан мугалимдер ар кимис ар кайсы нерсени көрдү. Бутун сыңгыр түспас деди да, көрөсү. Бирок жакшылап ойлонсоң, бул сен бактылуу балдарды көрүп атасың. Жырга койсуң, мен мектепте бактылуу балдар бар экен депчи. Маселе эми, мугалимде маселе дебейм, ага да жеткирген көп нерселер болгон. Бирок ошо психологиялык, эмоционалдык чарчоо болуп калыптыр мугалимдер. Анан ошолорду ушунун баарын кантип чечебиз деп ойлонуп жүрүп. Анан мугалимдер менен көп нерселерди кылдык. Мисалы, мобилдик тиркемебиз бар, мугалим чөнтөк жардамчысы, проектлерибиз бар. Көңүл эле буруп койдук да, внимание эле. Эл ачтык да, мугалимдер ээлеп атышат да. Маселе эмнеде? Көрсө, внимание жетпей калат экен да. Тамашалап айтып коермун да. Мугалимдерге ошо көп жылдан бери көңүл жетпей калган да. Тынчтык мырза, азыр жана жогорудан бери айтып келип аткан баардык иштериңиздерди көрдүк, уктук, калдыда пландарыңыздарда угуп атабыз. Баардыгын ишке ашуусуна да тилектешпиз. Мындай бир карап, иштериңиздерди карап, ошо
Тыныстанов Арабаевтай эле реформа жазып аткан экен деген ойдо калдык да биз. Жок, биз да аябай ошондой пикир бергениңизге чоң рахмат албетте. Бирок мындай инсандардын чаңына да дал келбейбиз го пока. Бирок ушул Касым Тыныстанов агайыбыз эмне деген ишти кылып кетти. Биздин ушул Касым Тыныстанов, Арабаев аталарыбыз биздин билим берүүнү сактап калды да. Мен мисалы Японияга барып келгенде айтып атышпайбы? Японияны Япония кылган жана Японияга сактап калган анын билим берүүсү дейт. Бизди да сактап турган, сакталбай калган көп эл бар билесиз да. Ушул билим берүү болду. Ушул аталарыбыз турду да. Мен да Касым Тыныстанов атабыздай болгум келет да буюрса. Азыр мен чаңына да дал келбей, бирок аракетим, ниетим ошол жакта. Чоң рахмат пикириңизге андай бирок. Тынчтык мырза, жанагы ушул сиздердин таамай долбооруңуздарга мисалы бир жылына 5000 сомдон атса, 30тан ашык менторлук эксперттер менен мисалы ушул мугалимдер, ата-энелер, жана өзгөчө балдардын ата-энелери бар, мугалимдер бар. Сиздер менен кантип байланышып, анан ошол окутууңуздарга кантип катышса болот сиздердин? Бул ушул окууга катышыш үчүн негизи мындай мугалим ким катышам десе чамдаганы жакшыраак болот. Уже 15 августта окуу старталат. Ошондо каттоо бүтүт. Аз эле убакыт калды. Катталыш үчүн биздин Таамай деген Instagram страницабыз бар. Артта нелерде барбы? Таамай деген Instagram страницабыз бар. Бул жакка деле коюп коет болуш керексиздер. Анан ошол страницага кирип эле ошол жактан бизге байланышса, биздин менеджерлер жаңа эле кенен маалымат берет. Ыңгайы келсе, шарты келсе, албетте окуса болот. Чоң рахмат. Эми бүгүнкү күндө бая жакшы эле маектештик. Анан калганын дагы буюрса алдыда убакыттарда ушинтип маектешип, бая коомго, элге, окуучу, мугалим бардыгына жакшы бир сиздер менен биргеликте жакшы бир маалыматтарды алып берип, элибиздин агартуусуна салым кошо беребиз деген ишеничтебиз. Чоң рахмат силердин да келип ушундай жакшы иш болуп атат деп кабар алып турганыңарга. Бул дагы жаңылыктардан кайра эле негатив чыга бербей, билим берүүнү чагылдырып аткан. Бул өзү мен да журналистмин. Бул өзү бир эрдик да. Чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Баарыңыздарды ушул Таамай долбооруна чакырабыз.